Аламыға жол айылдан башталат деген кепті бекерінен шықпаса керек. Айыл менен аламдын ортосында қанчалаган тормош, тағдыр, бақыт қамтылған. Далушыл төшініктің тегерегінде көрсөтүүбүздү айылдан баштайбыз. Саламатсыздарбы, эфирде элет программасы, анан алып баруучусу мен Нургазы Жаныбеков. Алгач бүгүнкү көрсөтүүбүздүн кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Өзгөндөгү өзгөчө жагымсыз жагдайлар, кээ бир айылдарда таза суунун жоктугу кадимки эски доорду элестетсе, ошол эле айылдын элдери Кыргызстандын телеберүүлөрү көрсөтпөй жатканынан наразы. Түштүк аймагыбызда коңшу мамлекеттердин телеканалдары чагылдырылып, анын элибизге берген таасири кандай? Дүйнөдө чанда кездешүүчү ай гүлгүлү ар жыл сайын апрель айында гүлүн ача баштайт. Жергиликтүү Баткен элинин ырчылары сейрек кездешүүчү гүлдү мактап, барктап, ыр жазып, ырдап келишет. Көп убакыттан бери корукка алынбай келген ай гүл тоосунун абалы кандай абалда? Кол эмгек мугалиме өз өнөрүн окуучуларга үйрөтүп турмушка таптап жаткан кези. Айылдагы акча табуунун жолун өздөштүрүп жаткан окуучулардын сыры эмнеде? Элеттин элинде дагы деле болсо чечилбеген көйгөйлөр көңүл четинде калып кетип жатат. Өзгөн районунун Чаңгет айыл аймагынын тургундары таза суунун жоктугунан улам жолдун абалына жана кыргызстандык телеберүүлөрдүн көрсөтпөгөнүнө наразы. Чаңгет айылы административдик бирдик катары Өзгөн районуна караганы менен Жалал Абад облусунун Сузак районуна жакын жайгашкан. Айылга баруучу жол абдан татаал болгондуктан жаан-чачындардан кийин каттам кээде үзүлүп калат. Ошондой эле айыл эли Чаңгет сай деген агын суусунан ичишет. Суу таза суу болгондуктан ден соолукка өтө эле кооптуу. Кесепетинен сарык, ичкелте оорулары көп катталат. Алыскы толуу аймакка кабарчыбыз Гүлжан Алтымышбаева барып элдин көйгөйүн угуп келген. Чаңгет айылынын ар бир тургуну жаңырган күнүн суу ташуудан башташат. Эртелеп мал жандыктары булгай электе алып алууга шашышат. Айыл эли ичүүчү таза суу менен камсыз болгон эмес. Сууну алар Чаңгет сайдан ичишет. Бирок сайдын суусу гигиеналык талаптарга жооп бербейт. Тоодон ылдыйды көздөй аккан суу улай. Сайдын суусун алуу үчүн айылдын этегиндегилер 4-5 чакырым жол басышат. Айылда эң зарыл болгон транспорт бул эшектер. Жаш балдар эшектерине 2ден фляг асып алып суу ташышат. Чаан-чачындарда эшектер менен келебиз. Эшектер жыгылат, биз ылай болобуз, суу болобуз. Ошонсо эм күнүнө суу ташып турбасак, суу иче албай калабыз. Андан кийин бул жамгыр жааганда бул ылай ботко ылай болуп кетет. Ошондуктан айла жок алабыз. Андан кийин эшектер жок. Адамдар бизден сурашат, андан кийин беримди кылып берип турабыз. Айрыкча жайдын күнү сайдын суусун пайдалануу кооптуу. Анткени жайлоого чыккандар мал келин сугарышат. Ошол эле судан кайра айыл эли тундуруп ичүүгө мажбур. Суунун башы эң кеми 150 километрден келет. Эң башталышы эртеге да бир айдан малчылардын бардыгы суунун боюна отурат. Эгерде бир сууну бойлоп жайлоого чейин барган болсоң, бул суудан ошим ичкин келбейт адамдынчы. Канча нерселер агып түшөт. Буга ал өлгөн малдардын өлүктөрүн көрөсүң кетип атканда айласыдан ичебиз сууданчы. 2 километрден ашык чакырымга келип балдарды ушинтип суу алып кетет. Эрте менен келишет балдарыбыз. Эртеден калсак башында малдар кечип, өлүп да калышы мүмкүн. Ушундай бир жаман сууларды ичебиз. Балдарыбыз ооруйт, кыйналышат. Келип кеткенде кыйналат, жолдорубуз ылай. Ушинтип кыйынчылыктарды көрөбүз. Таза суу маселесин чечүү үчүн көп деле каражат керек эмес дешет айылдыктар. Анткени совет орунда таза суу тартуу аракеттери көрүлүп, жарым-жартылай иш жасалып барып токтоп калган. 82-жылдары ушул биздин айылдын жогору жагынан атайын суу чыгарылган. Атайын буровой менен бурут этип, жердин алына суу чыгарылган. Турат, ошонун бетин эле ачып, мен байкашыма караганда ошо геологическада ошол жылы бекитилген неме кагаздар болсо керек да. Бирөө азыр суу чыгарган нугут турат орду. Озун гана бекитип койгон да. Ошону атайын специалисттер келип ачып эле, сварканы ачса эле, ошол жерде менимче мынанча жыл бекитилди, мынандай тереңдикте суу бар деген бир
тарыхый маалыматтар жазылса керек деп эсептейм. Чангет айылында таза судан тышкары айыл болуп түзүлгөндөн бери чечилбей келген социалдык көйгөйлөр көп. Алардын негизгиси жол. Айылдан областтын борборуна каттоочу тоонун борун бойлото тартылган жолдун абалы начар. Шагыл төгүлүп, асфальт төшөлбөгөндүктөн жолду жаан-чачын жеп кете берип, тар болуп калган. Кээ бир участкаларында унаанын дөңгөлөгү араң-араң жарга түшүп кетпейин деп илешип өтөт. Балдарыбыздын баардыгы мектепке барганда мына жолубузда кыйналат. Айрыкча жаан-чачын, жамгырда, карда, кээде мектепке барганда жыгылышат, тайгаланышат. Ушу жолубуздун аябай начар. Бизге транспорт бияка чыга албайт. Жаан-чачын болгондо, кар жааганда, кокус бирөө жарым ооруп калса, оор акыбалда болсо, бизде эми больница деген эми кичине гана ФАП бар. Ага бара албайт, ооруп калган болсо. Мындан тышкары Чангет айылында кыргызстандык телеберүүлөр көрсөтпөйт. Айыл аймакта 4000ден ашык калк жашайт. Кыргызстандын каналдары тартпагандыктан алар Өзбекстандын каналдарын көрүүгө мажбур. Жонго телебишке койгон, ал эми отражатель. Ал жамгыр жааганда, кар жааганда эчтеке көрбөй калабыз, өчүп эле калат. Айылдыктардын көпчүлүгү мал чарбачылыгы жана дыйканчылык менен алектенишет. Сугат-суу көйгөйдө курч турат. Каналдардын абалы начардыгынан улам сугат-суу айыл этектерине жетпей калат. Айыл эли жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн таптакыр кабар алып көйгөйлөрдү чечүүгө аракет кылбаганы элди абдан кыжырдантып келет дешүүдө. Айрыкча Өзгөн районунун акими иштегенден бери Чангет айылына бир да жолу басып келбегени элди нааразы кылууда. Мен районго чейин кайрылганмын. Районго чейин кайрылсам болуптур деп койгон. Ошол бойдон эч ким деле келген жок. 1-2 жыл, 3 жыл болуп калды кайрылганыма. Акимчиликтерге барганмын. Ошол бойдон алардан деле тайын жок. Бул көйгөйлөр боюнча айыл өкмөт башчысы Төрөбек Эшиев облустук жетекчиликке кайрылгандыгын белгиледи. Айтымында жол көйгөйү жана телемунара суроосу боюнча транспорт жана коммуникация министрлигине да кайрылуу жасаган. Бирок эч кандай жыйынтык чыкпай келет. Айылда былтыркы жылы мамлекеттик телеканалдар көрсөтүлүп баштаган. Учурда телемунара бузулуп, ал иштебей турат. Гүлжан Алтмышбаева, Бекжан Токтосунов, НТС Ош. Атайын элет көрсөтүүсү үчүн. Ар жыл сайын март айынын акыркы чендеринен баштап эле Айгүл тоосунун капталдарына Айгүл гүлү мончоктой тизилип гүлүн ача баштайт. Дүйнөдө сейрек кездешүүчү Айгүл гүлүн келип көрүп кеткени адамдардын саны да акыркы мезгилде арбыды. Ал эми жергиликтүү Баткен элинин өрүктөн башка сыймыктанаар чанда кездешүүчү Айгүл гүлү бар. Айгүл гүлүнө эмне дебеген ырлар, оондор чыкты. Ооба мактанса мактана турган жайлар деле бар. Анткени бул гүл дүйнөнүн 1-2 гана жеринде кездешет экен. Ал тургай бул сейрек кездешүүчү Айгүл гүл майрамы ар жыл сайын апрель айында белгиленет. Кыргызстандагы сейрек кездешүүчү гүлдүн тарыхы туурасында кененирээк кийинки сюжетте. Өрүкзар аймагындагы Карабулак айылында дүйнөдө сейрек кездешүүчү айтылуу Айгүл таш тоосу орун алган. Бул тоонун капталдарында Баткен элинин символу болгон Айгүл гүлү жайына өсөт. Окумуштуулар изилдеп чыгып 1982 жылы атайын бул гүлгө Рябчик Эдуарда деген илимий аталышты берген. Анткени Айгүл гүлү дүйнөнүн 3 жеринде гана өсөт экен. Сейрек кездешүүчү гүлдүн урматына арнап ар жылдын апрель айында Айгүл майрамы да белгиленет. Ал тургай жергиликтүү Баткендин акын ырчылары Айгүл гүлүнө ыр жазып, обон созуп, мактанып дагы жүрүшөт. Биз барганда эл чишип, Айгүл тоого айтып берем эле ар кызоого. Аялдында шамалга ыргалышат, айга тосуп жүздөрүн өйдө болот. Айгүл гүлү өзүңдөй ачылыптыр. Дүйнөдөгү чанда кездешүүчү Айгүл гүлү Фергана өрүндө жайгашып, калганы да жөн жерден эмес дешет. Бирок гүлдүн бул жайды тандап алганы баткендиктер үчүн да чоң сыймык. Ал тургай жергиликтүү айыл тургундары Айгүл гүлүнүн өзүнүн уламышы да бар экенин айтып жүрүшөт. Айылдагы аксакал адамдардан катар жаш моондарга чейин Айгүл гүлүнүн тарыхы менен таанышып чыгышкандардын саны да арбын. Ошол мектепте окуп жүргөнүбүздө ошол Айгүл тууралуу биздин мугалимдерибиз айтып берген. Бул тоодо мурда эски убакта Айгүл деген кыз жана Козулан деген жигит жашаган экен. Алар бири-бирине кыздар болуп, кыз жигиттер болуп айланып жүргөндө бири-бирине көрүп, бир көрүштөн эле сүйүп калышкан экен бири-бирине. Андан соң оор кезектер учурап,
согуш болуп кетип, Айгүл жигиттик милдетин аткарып согушка кеткен экен. Ал жакта барып, ал жөнүндө жаман кабар келет. Ал курман болгон экен. Анын өлгөнүгө чыдай албай, Айгүл өзүнү бийик тоого чыгып, өзүнү таштаган экен сүйүүлөр үчүн. Ошол өзүнү таштагандан кийин ошонун кандардан Айгүл деген гүл чыккан экен, ошону Айгүл да атып коюшкан экен. Ар жыл сайын апрель айынын башынан баштап эле Айгүл таш тоосунун бооруна жаштары көңүл ачып гүлдү көргөнү келишет. Бул мезгилде жаштар арасында гана эмес, улуу муундар арасында гүлдүн күйөрмандары көбөйөт. Мындан улам Айгүл тоого жакын жайгашкан мектептин окуучулары арасында жашыл патрулдар түзүлүп, кызыл китепке кирген гүлдү үзүп кетүүсүнө жол бербей сактап келүүдө. Өзү биздин мектеп 82-жылдан бери коргоп келет. Биз болсо 5-классыбыздан бери ушул Айгүл гүлүн коргоого келип жүрөбүз. Ошо биз обедтен кийин келебиз. Обедке чейин бизден түштөн мурункулар окугандар корийт. Ал биз обедтен кийин келип, ошол келген эс алуучуларга Айгүлдүн маалымат берип, толук үзбөгүлө көбөйүш керек деп маалымат беребиз. Дагы болсо азыр ушул бизге формаларды бөлүп берген. Мурда форма дагы жок болчу. Айгүл гүлү кызыл китепке киргени менен аны 30 жылдан ашык убакытка чейин мектеп окуучулары гана көрүп окуп маалымат алып келген. Мындан улам гүлдүн саны жылдан жылга азая отуруп, акыркы мезгилде анын саны кескин азайып кеткен. Мындан улам жергиликтүү бийлик Айгүл таш тоосунун айланасын корукка алып, гүлдүн санын көбөйтүү аракетин көрүп жаткан кези. Ал эми жергиликтүү мектеп мугалимдери гүлдүн тарыхы туурасында мектеп окуучуларына билгендерин айтып берип келүүдө. Бирок биз ушу мектепте, мен о мектепте окуп жүргөндө 4 жыл такай келип кетип жүрдүк, мектепте окуучу катары. Ондан кийин бир 10 жылдай лескоздон бир өкүл берип, биздин мектеп 10 жылдай карагандан кийин мына Баткен областы түптөлгөнгө чейин мына көрүнгөн жерлерден кызарып, гүлдөн мындай кызарган белгилери көрүнүп калган эле жакшы эле. Андан кийин дагы 3-4 жыл 10 жылдын тегерегинде өтө дебеленип гүлдөр корголду эле. Айгүл тоонун айланасы акыркы жылдарда тосулуп, бул жердин көркүн ачуу үчүн түрдүү бак дарактардын көчөттөрү отургузула баштаган. Мындай жөрөлгөгө кубанган айылдыктар кол кабыш кылып, жапа-тырмак менен Айгүл тоонун айланасына ар жыл сайын март айынын акыркы күндөрүнөн баштап эле ишембилик уюштуруп, коруктун айланасын тазалап келишет. Ушул Айгүл тоо биздин сыймыгыбыз. Биздин эң бир келип көңүл ачып эс ала турган биз эле эмес, Баткен областы боюнча уже эс ала турган жерге айланды. Бул Айгүл тоодогу гүлдөрдү биз ушу кичине кезибизден кооруп, карап, ушул жүрчүбүз. Бирок Айгүл тоонун айланасын канчалык бактаракка айландырбайлы, бул жердеги суунун жоктугунан улам жаңы тигилген көчөттөрдүн курап калышына алып келет. Андыктан жасалган эмгектин мээнети текке кетпеш үчүн суу маселесин тез арада чечүү зарылчылыгы да келип жатат. Чындыгында токойчоргон кызматкерлери сууну колдо ташып койдук да 20 гектарга. Самый главный ошо тамтаа сууларды тез арада бүткөрүү зарыл да. Баткен аймагы өзүңүздөр билесиздер, кургакчыл, резкий климат, континентальный болуп билет. Bir ayda taqdir чечилип калат да. Ошон үчүн bir ayda бүтүрсөк жакшы болот. Ар жыл сайын жергиликтүү бийлик Айгүл гүлү гүлдөгөн мезгилде ушул тоодо түрдүү майрамдык иш-чараларды өткөрүп келишет. Натыйжада келген коноктор Айгүл гүлүн үзүп, айлананы таштандыга толтуруп да кетишет экен. Мындан улам токойчулар гүлдүн уругун алып, аны колдо көбөйтүүнү максат кылышууда. Бирок эмнеси болбосун, Айгүл гүлү жергиликтүү элдин гана эмес, Кыргызстандагы жалпы кыргыз элинин, кыргыз жеринин сыймыгы болуп саналат. Төмөндөгү сиздер көргөн сюжеттен кийин ой кетет. Кызыл китепке кирген Айгүл гүлүн корукка алуудан кийин да тийиштүү иш-чараларды көрүү зарылдыгы келип чыгууда. Bir ай ичинде айлана чөйрөсүн өзгөчө кооздукка бөлүп, тилекке каршы дал ошол кооздукту бардыгынан көрө алганга мүмкүнчүлүктөрү жок. Чет элден туристтер эмес, өзүбүздүн колунда бар мекендештерибиз арасында Айгүл гүлүн келип көрүп кетүүгө мойну жар бербейт. Эгер Айгүл гүлү гүлдөп турган учурда туристтер туура пайдалана билсе, жергиликтүү тургандарга канчалаган кереше түшмөк. Ар бир кесип ардактуу деп айтылат элибизде. Айыл мугалимдеринин жумушу ары катаал, ары түйшүктүү эмеспи? Анткени мугалим деп аталган кесиптин тамырынан ар тармактуу кесиптер жарылат. Кийинки сөз кылуучу каарманыбыз кадимки эле кол эмгектен сабак берип келет. Бирок анын кадырын жөнөкөй мугалимдердин катарына кошууга болбойт. Анткени өзгөчө өнөргө мугалим балдарга баалуу багыт берип, эң башкысы кол өнөрчүлүктөрү менен мектепте окуп жүргөндө эле каражат таап ата-энелерине жардам бере башташты. Айыл мугалиминин сырлары менен кабарчыбыз кененирээк таанышып келген. Бореки биздин жыгаш болсун дейли.
Эки жыгач. Ошол эки жыгачка жанагы композициябызды туура жайгаштырышыбыз керек да. Кол эмгек сабагы. Агайдын ар бир айтканын окуучулар орунсуз кайталатпай орду менен так аткарышат. Тактай бетине жаныбарлардын элесин таамай түшүрүү бүгүнкү сабактын башкы темасы. Бул өнөрдү мектеп жашында эле өңгөрүп алган окуучулардын ою бирөө гана, жасагандары жарашыктуу болсо. Акыркы мезгилде кол эмгек сабагы унутта калып, окутуу куралдары жана атайын шаймандар бөлүнбөйт. Союздан калгандарын кээ бирлери минтип мурастап калышкан. Аларды деле колдонгондор аз. Бирок мүмкүнчүлүк жок деп эле мүңкүрөп отура берүү болбойт деген агай. Эң негизгиси мугалимдин айлакерлигинен дейт. Мына бул жасаган иштерин карасак дагы, балдар бат бирдемени алып кетет да. Анан аябай кызыгып, анан өздөштүрүп кетет. Мисалы үчүн, мореке 5-класстын баласы ишенбейт дейчи. 5-класстын баласы. Ажа эмнедеген иштер жакшынакай иштер жасалат. Biraz şart түзүп, жардам берсе эле чыгат экен да. Бул жерде мугалимдин да чеберчилиги негизги роль ойносо экен. Болот. Биздин колубуздан келип турса, окуучу үйрөнөт да. А биздин колубуздан келсе окуучу кайдан үйрөнөт. Ошо бизди көрүп, анан алар окуйт, кызыгып, мен ушу агайдай болсом экен, агайдай тарсам экен деген немелер болот да. Агайдын артынан амал издеген окуучулар келечекте ким болсом деген суроого азыртадан эле жооп таап алышкан. Азыртан амалын арышын артыргандардын арасында Данияр эң такшалып калганы. Ал азыр бир кыйла ооз сүрөттөрдү оңторуп, жыгачта ой жөгүртүүсү башкаларга караганда бир кыйла озуп калган. Жасаганда негизи кылдаттык керек. Кээ бирлер катуу эметип өтпөй сагат эметип өргөндө сыйрылып или бул эме мокоп калышы мүмкүн. Терең ойгондо акырын биринчи кичине эле тайыз эле алгам, андан кийин агай айтканда мачы терең алсаң ошончо аябай эмеле жакшы түшөт да. Ошо эме курчутканда мизин кетирет, кээ бирлер болсо эме мокотуп эметет, кээ бирлер ошону көрөт да. Анан катуу өтпөй сагат эметсе сыйрып эметет да, ошондо бузулат. Бул өнөрканада бир гана жыгачтар жашылбастан, биз керексиз деп билген темир тезек, желим буюмдар амалдуулук менен абалы башка нукка бурулуп калат экен. Мына мисалы үчүн бул мисалы үчүн мындай крышкалар ар бирде бар да, көп эле бар. Анан мындай окуучуларга жеткиликтүү болот да. Мына кесип чыккан мына жасасак болот. Мисалы үчүн мына карагыла. Жөн консерванды эле эмеси, банкасы. Мына ошодон жасалган иштер болот. Тыйгандын эле зым турбайбы? Мына бул болсо жанагы эле балдарга айтат, тапшырма беребиз да. Эми ойлойм, балдар өзүңөрдү фантазияңа да эметкиле, көрсөткүлө, чыгаргыла, анан мындай кылса болот, зым менен иштесе болот, темир менен, калай менен деген эмелерди мына мисалы үчүн мынакей жасаган көргөнбүздүк. Азыр өнөрлүү окуучулар жасаган буюмдар менен өз мектебин кооздоп, анча-мынча көргөзмөлөргө катышып, ал жактан жасагандарын акчага да баалап келишет. Ошентип кесиндилер кезеги менен кесилип отуруп, келечектеги кесипти айгинелеп тургандай. Мүмкүн окуучулардын ою бара-бара өзгөрүп, кийин башка кесипти тандап калар. Бирок мындагы үйрөнгөндөрү кийинки турмушунда сөзсүз кереги тиет дейт айлакер мугалим. Айлакер дегендин артын андан арулай турган болсок, бул агайдын кийинки өнөрү да өзгөчө. Ал азыр өзү иштеген мектептин бир бурчунда Манас эпосунда бир эпизодду чагылдырып, көлөмдүү сүрөт тартып жаткан чагы. Ортодо Саякбай Каралаев, оң жагында Бакай атабыз Манасты чоң казатка аттандырып жатса, ал эми сол жагында андагы салгылаш. Муну карап турган адамдын ою ошондого калайманга кабылары чын. Sorun varsa, kırılması karasa, kırığı taşlara, kımbat alanda kaygan, kırığı salıp, özünde olungan mamaz, adam koşuna sürüyor olup, fıyırganın karasa, aytaran ona tindip, karalasın dunga tindin, tanrıcan da şimdiye, süpürgü yok aydalar, yanına canlan kılıç faydangan, altın ayda çok oldu, hiçliğin azıcıdan yalgırdı, Allah kılgan bu tarın, taştaklı taydı tarın, öldüğün yerden kavuşkan. Каармандардын кадыресе калыбын дубалга катыр оңойго турбайт. Мында ар бир карыш жер кадимкисинде көрүнүшү зарыл. Бул кылдат кыймылда талап кылат. Тиши, мурду карабайсыз. Мунун баары өтө өзүнчө өрүн болуп кетет. Эмоция бериш керек экен да? Бериш керек. Анан мисалы үчүн карабайсыз. Могу эле жерде мисалы үчүн канча нерсе бар. Карабайсыз. Бул таноо. Анан мунун тегерегинде баягы чыгып аткан эмеси
Бореки тиш. Мурун ата-бабаларыбыз ташка тамга асып тарыхты таанытып келсе, бүгүнкү күндө улуттун уңгусун улагандар бул улуу эстафетаны андан ары узатып жаткан чагы. Бул эмнеден жасалып атат? Бул эмеде цемент, клей. Кадимкиле эме бар, клей, кафельный клей. Мына ошол менен кошуп ушундай лепка кылып жасадык да. Буга дагы түркүн түстүү боектор берилет да. Мунун үстүнө азыр тонировкасын 3 краска беребиз. Биринчи аркы темный фонду беребиз, андан дагы средний беребиз, орточосын. Анан бек фигураны бер жакка чыгарганга өзүнчө бронза менен да кошулуп, өзүнчө боектор берилет да. Өнөрүң болсо өргөп чап демекчи. Өнөрлүү адам бир гана өзүнүн эмес, өзгөнүн да өмүрүнө өң берери чын. Ал эми мектептин тарбия талаасында талыкпастан эмгек кылып, келечек муундарга өз өнөрүн өткөрүп жаткан мугалим бир гана окуучуларга эмес, башка өзүнө окшогон кесиптештерине да үлгү болуп турган чагы. Бардык кыйынчылыктарга каба кашым дебей, айыл тургундарынын өз алдынча жол таап, социалдык абалын минтип жакшыртып жатышы кубанарлык көрүнүш. Ошондой эле жазгы бир күндүк эмгек 1000 күнгө өтөт демекчи, элеттегилер болгону эле жаздын эрте келишин тилешет. Жаздын келиши менен элеттеги элдин эмгеги да күч ала баштайт эмеспи? Жаңадан бүчүр ала баштаган түшүмдүн үшүк алып кетпешин, сууга суларынын кенин болушун тилешет. Мына ушул тилектер дыйкандын түшүмүн мол болушун түптөйт. Биздин чыгармачыл топ айылдагы жакшы самалыктарды, көңүл четинде калып кеткен көйгөйлөрдү кийинки дүйшөмбүдө кечки саат 8-ден 5 мүнөт өткөндө кайрадан эфирге алып чыкмакчыбыз. Эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.